Раз, два, три. Биз азыр Бишкек шаарынан 105 километр аралыкта жайгашкан Орловка тоо лыжа базасындабыз. Бул жерде лыжа спорты федерациясы тарабынан уюштурулган эл аралык турнир өтүп жатат. Слалом жана гиганттык слалом боюнча 4 өлкөдөн катышуучулар өздөрүнүн күчүн сынап жаткан учуру. Булар Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын спортчулары. Албетте бул турнир болуп көрбөгөндөй ушул кошуна өлкөлөрдүн эң мыкты спортчуларын чогултту. Биз азыр бир катышуучудан сурап алып көрөлү. Какую страну? Кайсы өлкөнүн өкүлүсүз? Казахстан. Казакстандан келдим. Бул жерде биринчи жолу болуп жатам. Кар албетте азыраак, бирок трасса сонун экен. Мага жакты. Трасса, снега, конечно, мало, но так все отлично. Нравится. Соревнования проводятся по стандартам ФИС. Это существуют такие правила в горнолыжном спорте. Мелдеш ФИС стандарттары боюнча өтүп жатат. Спортчулар ал эрежелерди карманышы керек. Мисалы, жарышка 16 жаштан улуулар гана катыша алат. Кичүүлөрдүн катышуусуна эреже уруксат бербейт. Жана ар бир жаш курактагыларга атайын сунушталган лыжалар бар. Спортчулар ошол стандарттагы шаймандарды гана колдонушу зарыл. Которые должны придерживаться спортсмены. 18 январда башталган турнир 5 күнгө созулуп, 22 январда жыйынтыкталат. Трассанын узундугу 968 метрди түзсө, старт менен фиништин ортосундагы аралыктын бийиктиги 250 метр. Турнир кыздар жана мырзалар арасында бир нече дисциплина боюнча өтөт. Гиганттык слалом боюнча мелдештер аяктады. Эми алдыда слалом дисциплинасы боюнча жарыштар орун алат. Ар бир мелдеште спортчулар 2 жолудан жүрүшкө чыгып, алардын убактысы кошулгандан кийин мыктылары аныкталат. Акыркы күндөрү Кыргызстанда аба бир топ жылуу болуп кетти. Ошондуктан дал ушул турнир бүгүн өтө эрте башталды. Анткени күн көтөрүлгөнгө чейин көтөрүлүп кар бир аз составын өзгөртүп баштаса, албетте бул өзүнүн таасирин бериши мүмкүн да. Азыр болсо биз катышуучудан, спортчудан сурап көрөбүз. Аты жөнүңүздү айтып берсеңиз. Мен Өмүралиев Канчбек. Мен ушул Нарын шаарынан келдим. Бuyakta чемпионат болуп атат азыр. Бүгүн мындай эрте баштадык чемпионатты. Анткени азыр күн чыгып кеткенден кийин кар эрип, биртке лыжалардын жай жүрүшүнө алып келет. Анткени кар деген мындай бир температурада болуп туруш керек да. Катуу болсо дагы, мисалы сук болуп кетсе дагы кар мындай катып, мындай муз болуп калат да. Анда лыжа токтош, мындай поворотко зыян келет да. Эгер күн жылып кетип, күн кар биртке жумшап түшсө, анда лыжа жерге карга жабышып, мындай жүрүшүнө уже ылдамдыгын жоготот да. У нас была возможность неделю 4 дня постоять на лыжах. Бизде бир жуманын 4 күнүндө гана трасса менен таанышып, лыжа тепкенге мүмкүнчүлүк болду. Аралык бир аз кыска. Кар азыраак болгонуна карабастан маршруттун рельефи аябай кызыктуу экен. Келгенибиздин экинчи күнү кар жаады. Бул табигый кар. А бизге болсо жасалма кар керек болчу. ФИС алкагындагы тандоо турнири рейтингдик упайларды берет. Жыйынтыгында кышкы Олимпиада оюндары сыяктуу ири жарыштарга катышуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ал эми бир топ кыргызстандык спортчулардын шаймандары эл аралык федерациянын талабына жооп бербегендиктен мелдешке катышпай калышты. Если нет экипировки, значит... Эгерде экипировкалар жок болсо, демек даярдыктын деңгээли төмөн. Анткени начар шаймандар менен жакшы машыгуу мүмкүн эмес. Еще такой вопрос. Бул база эл аралык деңгээлде турнир өткөрө турган Кыргызстандагы жалгыз жерби? На сегодняшний день... Бүгүнкү күндө Орловкада гана өткөрсө болот. Ски-театр лыжа базасында да мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал жакты кар менен камсыздуу толук чечиле элек. Бул маселе жөнгө салынса, ал жакта да өткөрөбүз. Решено. Как будет там снижение, то и мы там тоже будем проводить соревнования. Медальдар 16 жаштан улуу мырзалар жана айымдар арасында ойнотулуп жатат. Катышуучулардын саны 30дан ашуун. Тилекке каршы байгелүү орундарды азырынча Казакстан менен Өзбекстандын спортчулары ээлеп жатышат. Эркин Абдуллаев, Автандил Абдыкадыр уулу, Кыргыз спорт ТВ.